Жума ичинде өлкө аймагында атталган окуялар жана бүгүнкү күнгө алынган кабарлар түрмөгү менен тааныштырган апталык программасы. Студияда мен Бакыт Бекболсунов. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү күнгө алынган кабарлар түрмөгүнө токтолсок. Президент Садыр Жапаров бүгүн 3 декабрда майыптардын эл аралык күнүнө карата кайрылуу жолдоду. Президенттин кайрылуусу төмөндөгүчө. Урматтуу мекендештер, 3 декабрь дүйнө жүзү менен бирге Кыргыз Республикасында ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга коомдун толук кандуу мүчөлөрү катары сый-урмат көрсөтүү күнү катары белгиленип келет. Алардын өзгөчө муктаждыктарына жана көйгөйлөрүнө бүгүн эле эмес, ар дайым көңүл буруу максатында иш-аракеттер көрүлүүдө. Бириккен Улуттар уюмунун майыптардын укуктары жөнүндө конвенциясын мамлекетибиз ратификациялагандан бери биз андай жарандарга инфратүзүмдүн жеткиликтүүлүгүн, мыйзам астында билимге, эмгекке жана иш менен камсыз болууга тең укуктуулугун жүзөгө ашыруу боюнча милдеттемелерди өзүбүзгө алдык. Бул багытта жүргүзүлүп жаткан иш-чаралар 2026 жылга чейин Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүнүн улуттук программасы, 2018-2040 жылдары Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясы сыяктуу стратегиялык программалардын маанилүү бөлүгү. Аларды ишке ашыруу, майыптарды реабилитациялоо жана коомго толук кандуу кошуу чараларын өнүктүрүү боюнча мамлекеттик саясатты мындан ары да улантууга мүмкүндүк түзөт. Кыргызстан Бириккен Улуттар уюмунун майыптардын укуктары жөнүндө конвенциясын ратификациялоо менен республикабызда аныкталган ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген 196,4 миңге жакын адамдын жашоо шартын жакшыртуу иш-аракеттерин көрүп жатат. Майыптыгы бар адамдарды иш менен камсыз кылуу алардын жашоо турмушуна каражат табуусуна гана өбөлгө түзбөстөн, коомго керектүү экендигин сезүүсүнө да шарт жагдай түзөт. Алар иштеген учурда башка кишилер менен баарлашып, көңүлү сергит, дос тамыр күтөт. Майыптыгы бар жарандарга жумуш орундары эле эмес, театр, музей жана башка эс алуу, оюн-зоок жайлары жеткиликтүү болууга тийиш. Урматтуу мекендештер, элибиз эзелтеден кайрымдуу, калк арасында майыптыгы бар адамдарга боорукер, мээримдүү мамиле жасап, аларга каралашкан инсандарыбыз көп. Ага жараша мамлекет менен коом ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелгендерди ар тараптан колдоо саясатын мындан ары да арттырат. Андай жарандардын жашоосун жакшыртуу жана укуктарын коргоого байланыштуу маселелер ар дайым аткаруу бийлигинин көңүл чордонунда болот. Баарыңыздардын алдыга койгон ой максаттарыңыздарга жетишиңерге тилектешмин. Сиздерге жашоодо бекем ишеним, майтарлыгыс эрк, кайрат, оптимизм каалайм. Эң негизгиси жакындарыңыз менен катар эле мамлекетиңиздин да колдоосу бар экенине дайыма ишениңиздер. Ош шаардык эмгек жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгы майыптыгы бар адамдардын жумушка орношуусу үчүн жолугуш өттү. Анда ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар жумушка орношуусу үчүн кимге кайрылса болот жана аларга ыңгайлуу болгон орундар барбы деген суроолорго жооп издешти. Ошондой эле жумуш берүүчүлөр тарабынан укугу бузулган учурда кимге кайрылышса болот? Ушул маселелердин тегерегинде талкуу жүрдү. Жыл сайын майыптыгы барларга квота берилет. Бул жылы Ош шаарында майыптыгы бар 12 жаранга квота берилген. Жыл башынан бери Ош шаардык эмгек жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгына 100дөн ашуун жаран жумуш сурап кайрылган, бирок алардын 23-ü гана жумуш менен камсыз болгон. Медицина социалдык экспертиза комиссия деп коет. Ошонун корутундусунда ошол жумушка жарамдуу, ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген, бирок жумушка жарамдуу деген корутунду берилет. Кээ бирки бизге ошо кайрылган жарандардын ошондой корутундусу жумушка жарамдуу деген жазуусу жок болгондуктан дагы жумуш берүүчүлөр ал жарандарга жумушка жайгаштырганга мындай укугу жок болуп калган. Бүгүнкү семинарга Ош шаары, Араван району, Өзгөн району келип катышылат. Майыптуулугу бар жарандарга талаптар андан да жогору да. Мисалы үчүн эң биринчи кыскартылган жумуш күнү, жумуш сааты, же болбосо жумуш жумалыгын кыскараак бериш керек. Мисалы үчүн башкалар 40 сааты жумуш орду каралган болсо, аларга мисалы үчүн 36 саат, мисалы үчүн жоксо 38 саатпы, эми аны жанагы эмгек келишимде так көрсөтүлүп, бекитилип алыш керек. Бул биринчиден ошол майыптуулугу бар, ден соолугу боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген адамдын ден соолугун андан ары күчөтүп, оорусун күчөтүп жиберүү максатында жумуш күнүнүн аздыгы.
Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоонун Бирдиктүү округу боюнча кол менен саналган добуштардын 91,58% системага киргизилди. Жалпы 2494 шайлоо тилкесинен 2284 участканын маалыматтары системага киргизилди. Ал 91,58%-ын түзөт. Бүтүн Кыргызстан 6,62%, Альянс партиясы 7,95%, Ынтымак 11,18%, Ишеним партиясы 13,76%, Ыйман Нуру 6,23%, ал эми Ата журт Кыргызстан партиясы 16,55% добушка ээ болду. Эскерте кетсек, буга чейин Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайлдабекова бюллетендерди кол менен саноо аяктаганын жана протоколдор системага киргизилип жатканын айткан. Белгилей кетсек, Кыргызстанда 28 ноябрда парламенттик шайлоо өткөн. Жаңы шайлоо мыйзамына ылайык Бирдиктүү шайлоо округунан пропорционалдык система боюнча 54 депутат, ал эми бир мандаттуу шайлоо округунан мажоритардык система боюнча 36 депутат шайланып келет. Жалпы 90 мандат берилет. Партиялык ачык тизме менен шайлоого 21 партия, бир мандаттуу округдардан 286 талапкер ат салышты. Ички иштер министрлиги жана финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматы Сомо Кейжинин ишмердүүлүгү боюнча жарандардан келип түшкөн кайрылууларга байланыштуу текшерүү жүргүзүүдө. Бул тууралуу Ички иштер министрдин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматы тарабынан үстүбүздөгү жылдын октябрь айында лицензиясы токтотулган Сомо Кейжиге карата ички иштер органдарында жарандардан түшкөн кайрылуулар жана билдирүүлөр бар. 2021 жылдын 30 ноябрында Кыргыз Республикасынын экономика жана финансы министрлигине караштуу финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматы менен ички иштер министрлиги тарабынан насыя алуучулар арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү максатында жалпыга маалымдоо каражаттарына брифинг уюштурган. Аталган иш-чаранын негизги милдети болуп, Сомо Кейжинин ишмердүүлүгү жана учурда түзүлгөн кырдаал тууралуу насыя алуулар арасында маалыматтык түшүндүрүү иштерин уюштуруу болгон. Алынган маалыматтар боюнча Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын тергөө кызматы тарабынан жазык кодексинин 204-беренеси алдамчылык боюнча 7 материал кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестерине каттоого алынган. Тергөөнүн жүрүшүндө жазык кодексинин 26-беренесинин 2 жана 4 пункттарына ылайык 4 иш токтотулган. Учурда өндүрүштө 3 кылмыш козголуп, алар боюнча тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматы тарабынан 300гө жакын жарандардын кайрылуусу каралып чыккан болсо, учурда дагы 20сы каралууда. Маселелерди чечүү үчүн насыя алуучулардын арыздары Сомо Кейжинин мекемесине жөнөтүлгөн. Белгилей кетсек, жарандар бул Сомо Кейжинин ишмердүүлүгү тез арада насыя алууда үстөк пайыздардын жогору экендиги тууралуу эч кандай түшүнүгү жок болуп, укуктары бузулганда гана милицияга кайрылышкан. Кээ бир учурларда айрым жарандардын финансылык сабаттуулуктун жетишсиздигинен бейтааныш адамдар алар үчүн насыя алып, акчаны өздөрүнө алып же электрондук капчыктардан акчаны алдоо жолу менен чыгарып алышкан учурлар дагы болгон. Кыргызстанда эң жогорку пенсия 179 миң сомду түзөт. Бул тууралуу брифинг учурунда социалдык фонддун башчысы Бактияр Алиев билдирди. Ал алуучунун фамилиясы жана анын ишмердүүлүгү тууралуу айта албай тургандыгын белгиледи. Эгер адам 1996 жылдан бери социалдык фондко жогорку чегерүүлөрдү төлөгөн болсо, ал эң жогорку пенсия алат. Ошондой эле эң аз пенсияны өмүр бою иштебеген адамдар алат. Анын өлчөмү 1,5 миң сом, деди Бактияр Алиев. 2021 жылдын 2 декабрында Стокгольм шаарында ЭКОнун министрлер кеңешинин алкагында министр Руслан Казакбаев Сербиянын тышкы иштер министри Никола Селакович менен эки тараптуу жолугушуу өткөрдү. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министринин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, тараптар эки тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүүнүн актуалдуу маселелерин талкуулашты. Министр Селакович эки тараптуу кызматташтыкты активдештирүү максатында 2022 жылы Кыргызстанга иш сапары менен келүүгө даяр экендигин билдирди. Өз кезинде министр Казакбаев өлкөлөр ортосундагы келишимдик укуктук базаны кеңейтүүнүн маанилүүлүгүн белгилеп, ар кандай макулдашуулардын долбоорлорун, ошондой эле Кыргыз Республикасы менен Сербиянын ортосундагы 2022-2025 жылдарга кызматташуу боюнча жол картасынын долбоорун серб тараптын кароосуна берди. Тараптар ошондой эле экономикалык кызматташтыкты, анын ичинде аймакта ишке ашырылып жаткан транспорттук долбоорлорду эске алуу менен өнүктүрүүгө кызыктар экендиктерин билдиришти. Көп тараптуу платформаларда түзүлгөн өз ара аракеттеринин алкагында серб тарап Кыргызстандын эл аралык демилгелерин колдоду.
Кыргызстан лыжа тебүү спорту боюнча курама командасынын мүчөсү Максим Гардеев Пекинде өтүүчү 24-чү кышкы Олимпиада оюндарына жолдомо утуп алды. Бул тууралуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинен билдиришти. Спортчу Альп лыжасынын салалом түрү боюнча квотанын ээси болду. Анын жыйынтыгы лыжа тебүү спорту боюнча эл аралык федерациянын расмий сайтындагы 2022-жылкы кышкы Олимпиада оюндарына катышуучулардын тизмесинде көрсөтүлгөн. Максим Гардеев 1995-жылы 1-ноябрда Каракол шаарында жарык дүйнөгө келген. Лыжа тебүү спорту боюнча Кыргызстандын чемпиону жана эл аралык мелдештердин байгелүү орундарына татыган. Белгилей кетсек, 24-кышкы Олимпиада оюндары 4-20 февралда Пекин шаарында өтөт. Программабызды улантабыз. Эми кезекти Ош облусу боюнча кабарчыбыз Гүлжан Ажиматова даярдаган баяндарга берсек. Кыргызстанда СПИД жана ВИЧ инфекциясын жуктургандардын саны барган сайын көбөйүүдө. Адистердин пикиринде СПИДке чалдыккандардын 58%га жакыны баңгизатты ийне менен саюудан улам, 38%дан ашууну жыныстык жол менен жуктуруп алгандар. ВИЧ менен ооругандар бул дарт сыноо экенин, аны менен эрки күчтүүлөр гана алып урушуп жашоосун улантаарын айтышат. Ош шаарында бул оорунун алдын алууга багытталган бир катар иш-чаралар өттү. Экспресс-тест ыкчам тести 20 мүнөттүн ичинде сизди ВИЧ илдетине карата шилекей аркылуу гана текшерип берет. Текшерүүдөн өз каалоосу менен өткөндөр алгач адистин кеңешин угат. Мында анонимдүүлүк толук сакталат. Сиз аты жөнүңүздү да айтпайсыз. Болгону туулган күн, жылыңыз тууралуу гана маалымат берип, коюлган номерлер менен гана сизге жыйынтыкты угузушат. Биринчиден бар жогуну жаранга көрсөтөбүз, что бул ачылган эмес, эч жери бузулган эмес. Анан ачабыз. Ачкандан кийин бул жерде өзүнүн ичинде раствору менен суюктук бар. Аны коебуз. Бул жерге анан алдын катар номерин коебуз, чтобы адашпас үчүн. Аны койгондон кийин бул жерде өзүнүн ала турган лопат ложкасы деп коебуз, кашыгы бар. Ошол кашыгы менен ооз көңдөйү менен айлантып туруп алабыз. 20 шилекей аркылуу 20 мүнөттөн кийин аныктап берип алабыз. Мобилдүү клиника бүгүнкү күндөн тарта Ош шаарынын тургундарын кабыл ала баштады. Мында ички органдарды да текшерүү алуу мүмкүнчүлүгү жаралды. Боор ооруларынан мисалы үчүн кисталар чыгат, көптөн бери алар билишпейт экен. Өтүндө таштар бар. Алар да билбегендер көп экен. Анан бөйрөгүндө кисталар болуп атты, аныкталгандар. Ал сулчалар бар экен. Анан өтүндө таштардын көптөрү билбегендер бар экен. Аларды жөнөттүк. Эми сөзсүз качан бир катуу ооруп калган чакты жүрө бербестен тез арада көрүнүп турса болот. 1 жылда жок дегенде 1 жол. Мобилдүү клиника калкты тейлеп, клиниканын ичинде рентген аппараты, терапевт, дарыгерлер элди акысыз көрүп 4 декабрга чейин жардам көрсөтүшөт. Коомдо ВИЧ илдети тууралуу терс көз караштар калыптанганы улам оорунун алдын алуу чаралары күчөтүлүүдө жана жарандарды текшерүүгө өндөө маанилүү болууда. Кээ бирки адамдар биздин спеццентрге барып, ошол жактан анализ тапшыргандан уялышат да, коркушат айтып кеткендейчи. Анан бул жактан көпчүлүгү мындай шаардын ортосунда болгондуктан эки жакка өтүп кетип атып, же бирөөлөрдүн айтуусу боюнча чакырылып келишип чыгып калган учурлар кездешет. Жаштар арасында бул оорунун алдын алуу чаралары позитивдүү маанайда өтүүдө. Кызыл Ай жарым ай коомунун ыктыярчылары бул ирет жаштарга дем күч бере турган шыктандыруучу жолугушууну уюштурушту. Спорттун чеберлери, куткаруу кызматынын адистери жана активдүү жарандар өспүрүмдөр менен баарлашып өздөрүнүн ийгиликтери тууралуу айтып беришти. Жаман жолдордон ошо азыркы убакытта эми Кудайга шүгүр азыр андайлар азайып кеткен, бизде дагы ичкен ушундай жаман жолдо жүргөндөрдөн өтө алыстадат. Мен осундан келипсек, жаш кезимден 7-класстан үйүмдөн алыста жүргөн болсом дагы, окружение дос балдар ушу спортто жүргөн үчүн ошо жол менен кетербиз да, жаман жолго тартпайт, потому что жакын досторуңуз бир жерге бара турган жериңизде дагы ичпейт, чекпейт, ошону менен уже чоң возрастка барып каласыз. Албетте спортто жүргөн не только футбол, кайсы спортты тандабасын, жакшы жолго алып кетет деп ойлойм. Жаштардын тобу уюштуруучулардын ВИЧ оорусу тууралуу керектүү маалыматтардын суроо жооп беретинди угушту. Активдүү жаштар керектүү маалыматтарды өздөрүнүн досторуна да таратышат. ВИЧ илдетинин алдын алса болот, сактаныш керек. Көп маалыматтарды алуу дагы маанилүү.
Албетте ооруп калбаш үчүн көптөгөн маалыматтарды таркатып келебиз. Биздин команда 1 декабрь күнү акцияларды ушундай уюштурабыз. Бул дайыма айтылып турушу керек. Биз ойлойбуз, бул уят эмес. Дайыма маалыматтарды жайылтабыз. Поэтому это всегда нужно говорить, это не уят, поэтому нужно всегда это говорить. 1 декабрь спидке каршы күрөшүүнүн дүйнөлүк күнүнө карата Ош шаарында иш-чаралар уюштурулат. Алдын алуу өтө маанилүү дешет дарыгерлер. Анткени Ош шаары менен Ош облусу ВИЧ инфекциясынын өсүшү боюнча өлкөдө алдыңкы орундарда келе жатат. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары. Баткен облусунун Сумбула айыл өкмөтүндөгү Андарак айылында тажик улутундагы калк отурукташып калган. Бүгүнкү күндө алардын жашоосу бир кыйла татаал. Таза суу көйгөйү, билим берүүдөгү кыйынчылыктар жана Тажикстан менен чек аранын жабылганы жергиликтүүлөрдү түйүшкө салды. Бул тууралуу жеринде кабарчыбыз Гүлжан Ажиматова айтып берет. Баткен облусунун Андарак айылы Самбула айыл аймагына кирген өлкөнүн эң четки бул айылына жергиликтүүлөрдүн дээрлик көпчүлүгүн тажик улутундагылар түзөт. 6000ден ашуун калкы бар, аймакта көйгөйлөр да көп. Айылдыктар таза суу көйгөйүнөн жабыр тартып келишет. Сетип ачымай, дүттө токтор актив сырмай. Сууну узактан ташыйбыз, ичкенге, кир жууганга күнүнө 2-3 жолу барып келгенге туура болот. Суусуз жашообуз болобу эле, айласыз ташып ичебиз. Алимжан Назоров айылдын активисттердин бири. Айылдын көйгөйлөрүн чечебиз деп жаштар колунан келген аракеттерин көрүп келишиптир. Жумуш жоктугунан Орусияга барып миграцияда да жүрүп келди. Тажикстан менен болгон окуялардан кийин чек аралар жабылып, мында тургундар карым катнашы токтоп, азык-түлүктөргө болгон баа 2-3 эсеге көтөрүлгөндүгүн айтышат. Самое главное, что граница ачылса, шулай проблема. Просто продукталар кымбаттанды. Бизде Ош, Бишкек, бизге узакыраак. Шул себептен бизге мындай уяктан кегичен бизге кымбат түшөт да. Шул агар граница ачылса, Тажикстандан мындай продукталар чыкса, кичине неме болот да, арзандайт да. Айылда турак жай куруу үчүн жер тартыш. Бир үй бүлөдө 10дон ашуун жаранда жашагандар бар. 2-3төн келиндери менен чогуу күн кечирип келгендер да жок эмес. Чек алып үй салабыз дегендер жылдап айыл өкмөттүн эшигин каккылап келишүүдө. Мен өзүм эч жерде иштебеймин. Биздин үйдө 12биз, баарыбыз чогуу турабыз, күйөөм жок. Бир балам болсо инвалид. Биздин көйгөй ушул жер маселебиз болуп атат. Балдарыма үй салганы такыр жер жок. Ошого өкмөт бизге жардам берсе жакшы болот эле. Айылда оорукана көйгөйү да күч. Жалгыз фаптагы жалгыз адис бүт айылды тейлеп келе албайт. Төрөттү кабыл алганга да жетишпейт. Коңшу Тажикстан менен куда сөөк болуп калган жергиликтүүлөр карым катнаш токтоп, көйгөйлөрүбүз азайбай койду дешет. Паста болсо биз кыз бергенбиз да. Мисалы, кыргызга ham берген, тожикке ham, o кыргыз тожикке түшкөн, эми ана ушундай кыйналдык да. Биз Тожикстанга бергенбиз, өтө албайбыз. Жок, улар өтө албайт. Ана ушундай. Биздин паспорт эмес, кыргыз өтүшкө койбойт. Ана ушундай. Азоп да кызым, шуну очу берсе эди, шу президент немалар жардам берсе эди. Шу пособияларга жардам берсе, мана кыйналган ойлар бар, шуларга жардам берсе жакшы болот эди да. Дозям бизде огур кызым. Огурда шу больницаны шу бир роддом кылып берсе жетка. Bir nima qilib berganda yaxshi bo'ladi. Bitta fab bo'lsa, apteka ham yo'q, kechqurun javob qo'yadi. Bitta dori olishga hech qayerga borishimizni ham bilmaymiz. Dağlardan uçtunuz, Kırgızistan elime, jurtboş bölüp geldiniz. Kuch kuvvet versin yaşlarga, minat. Шарапат Расулова жашы 70-ке жакындап калган. Ыр жазып, мында жашаган жергиликтүүлөрдүн көйгөйүн ырлары аркылуу жеткирип келет. Kırgızistanımga boş bölsün o. Şu Kırgızistanım yaxşı bölüp kessin deyip, man ana şu Allah'ımdan tilagan onu nemesini. Ana şunga, meni kallamga, ana şu irlar kegen bacım. Тынчтыкты каалаган айылдыктар көйгөйлөрүбүз чечилип өнүгүү болсо дешет. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Баткен облусу. Ош шаарында ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга иш-чара уюштурулду. Бул ирет жылуу жайга чогултуп, тамак аш уюштуруп, позитивдүү маанай тартуулашты.
Азиза Сактанова 6-класста окуган кызы менен биргеликте. Бүгүн апалардын, эже сиңдилердин, өзгөчө балдарын карагандардын жакындары менен жакындан баарлашуу үчүн келди. Үйдө билим алган кызы телефонду колдонууну үйрөнүп, социалдык тармактарда активдүү. Азиза Сактанова ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелгендердин дээрлик көпчүлүгү коомчулукка аралашпай, балдарына да билим берүү укугунан ажыратып коюшат. Аймактарда ата-энелер бул нерсеге маани да беришпейт дейт. Мен кызымы өзү отура да албайт, баса да албайт, сүйлөй да албагандан ушу көтөрүп жүрүп 3 айлык компьютерный курсту бүтүрүп койду менен азыр эми буту менен бардык телефондун баарын билип азыр окуп атат. Эми анан кийин мына бирөөлөр менен байланышы, достугу сүйлөй албаса да жазып, окуп, ошентип байланышып атат. Фейсбукта өзүнүн баракчасы бар. Мага караганда бунун достору аябай көп. Ошондой да ар бир эне мен баштанып баласын алдыга алып чыгыш керек дейм. Өзгөчө балдарды кароо түйшүгү энелерге түшөт. Андыктан алар өздөрүнүн оор түйшүгүн башкалар менен бөлүшүп, бири-бирин колдоо максатында коомдук бирикме түзүп, Ош шаары боюнча 20дан ашуун энелердин башын бириктирди. Оштогу 100дөн ашуун ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды чогулткан Элим барсыңбы Ош коомдук фонду алар үчүн жылдагыдан айырмаланган иш-чара уюштурду. Негізінен бұл іс-шарабызды бұл жерде ұйыштырганыбыздын себеби бұл бир майрамдык маанай тартуулайлы. Балким биз өзүбүз деле басып туруп деле кээде кинотеатрга келбеген учурларыбыз көп болуп кетет. Ал эми буларды ошол кинотеатрга макул коляскада болсо дагы келсин, ушундай бир өздөрү менен бир баарлашсын, диалог кылсын деп ушундай бир иш-чараны уюштуруп атканбыз. Иш-чаранын алкагында өзгөчө балдарга колдоо көрсөтүү менен алардан жакындан баарлашуу, бир аз болсо да позитивдик маанай тартуулоо максатын көздөгөн. Кайрымдуулук фонддун ар бир иш-чарасына активдүү катышкан Ырчы Асель Касымова бул иш-чара демейкилерден айырмаланып, оорулардын көңүлүнө багытталган, жылуулук тартуулаган, кайрымдуулукка максатталган иш-чара дейт. Анан көп учурда баягы кылган эмгектери да көрүнбөй эле калат. Бардыгы баягы ала үчүн дешип, соопту жакшы кылышат. Анан өзгөчөлүгү мен ойлойм, көп эле мындай сүйлөгөнү менен мондой нерселерди уюштуруп бере албайт. Буларга еще подходящий мындай позитивный кинону тандашыптыр. Бүгүн аяш деген мындай гүлдүрө турган, негизи оорул адамдарга көп нерсе жакпай калат негизичи. Анан мондой жакшы обстановкада ушундай чай уюштурушуп, эми аз да болсо буларга бир аз да болсо кичине көңүлүн ача турган нерсе деп ойлойм. Ош шаарында 7000ден ашуун ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жаран бар. Мамлекет тарабынан берилген жөлөк пул жана жардамдар аларга дээрлик жетпейт. Андыктан кайрымдуу меценаттардын жана уюмдардын колдоосу менен үзгүлтүксүз иш-чаралардын болуп турганын жакшы жөрөлгө катары карашат. Бизде тактап база да бар. База күнүнө кирип турат, күнүнө чыгып турат. Так маалыматты бере албайбыз, бирок Ош шаарына караштуу көп, аябай көп. Биз мындай 3 декабрдагы майып күндөрүнө карата берилген немелер аябай эле аз болот. Семетей кинотеатрында чогулгандарга ушул убакта элдин назарына түшүп калган позитивдүү маанайдагы Аяш кино тасмасы коюлду. Уюштуруучулар катышуучулардын ар бирине ден соолук каалап белектерин тапшырышты. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары. Бул апта алынган жаңылыктар мына ушулар болду. Ушул жана башка кабарлардын топтому менен 3W2 Тазия ТВ Чекит KG сайтынан жана Facebook, Instagram баракчаларыбыздан, ошондой эле YouTube каналыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Ал эми коронавирус илдетине байланыштуу эл көп чогулган жерлерге барбай, гигиеналык эрежелерди сактоого чакырабыз. Эмки эфирлерден көрүшкөнчө сиздер менен коштошом. Саламатта туруңуздар.